Assalamu alaikum rahmatullahi va barakatuhu. Sizler menen men Şeripbayev Abdulhamid Birik Kırgız kanalı. Hoş gelingizler. Tuğanlar, mına өлкөбүз аябай чоң коркунуч алдында, курч кырдаалда турат. Мына азыр эле айтып атат. Координациялык совет түзөбүз дейт. Ал дегени бардык партиялардын лидерлери барышып, бирден добуш беришет экен. Мына эми эсептеңиз. Тоскоолдуктарга карабастан bütün Kırgızstan, Mekençil, Çoңqазат партиялары ушунча добуш алды. 100 миң, 150 миң, Çoңqазат 46 миң алды. Mekençil партиялары добуш алды. Эгер тоскоолдук болбогондо бул партиялар мындан да экисе көп добуш алышмак. Эми ошол 300 миң, 400 миң артында колтоочусу бар Mekençil bütün Кыргызстан партиясынын лидерлери, мисалы Садыр Жапаров менен Адахан Мадмаров деле барып туруп бир добуш бере алат экен. Жана 2 миң, 3 миң добуш алган Ордобу, жанагы Афганистан партиялары деле бир добуш бере алат экен, партиянын лидерлери. Бул такыр туура эмес. Алардын артында 3 миң, 2 миң адам турса, бул партиялардын артында 300 миң, 400 миң адам турат Кыргызстанда. Анын үстүнө ал 300 миң, 400 миң адамдар добушун сатпаган, чыныгы кыргыз деп мекен үчүн күйгөн, чыныгы таза кыргыздар добуш берди. Ал эми добушун сатып, мекен үчүн күйбөй добушун саткандар, алар жеген саткан добушунун акчасын, агитациянын акчасын ашкырып турсун. Менин сунушум, ушул 4 партиянын лидерин өкмөт үйүнө азырынча камаш керек. 4 саатка. Давай, Кыргыздын тагдыры силерге тапшырылат. Кыргыздын тагдырын силер чечкиле. Биз типтеп калганыбыз барыбыз. Теке бериленместен, жулунбастан, жуткунбастан сыртка чыгып ушуларды күтүп турушубуз керек. Менин сунушум ушул. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Zamanabыз тынч болуп өнүгүшүнө дуа кылайлы. Эл журт, саламатты болуңуздар. Каналга катталып коюңуздар.